Будулай сыгаан чоң апасынын артынан шалпайып басып бара жатат. Акча таап алаармын деген үмүт менен көзүн жолдон албайт. Балмуздак, бир эле балмуздакка жеткидей акчасы болгондо гана күндүн ысыгынан тамагы ойтер кургап, балмуздак көзүнөн учуп жатты. Тармал чачынын калыңдыгынан гүл шал болуп тирдеп талган. Анда санда чоң апасынан акча сурап коет. Бирок чоң апасы ага көңүл буруп да койгон жок. Узун тамекисин түтөтүп, каалыгып басып баратат. Анын акчасы кирдеп калган жүз арчыга оролуп, белиндеги куурга төйнөч менен төйнөлгөн. Ал жерден урдап алууга эч мүмкүн эмес. Жолдон акча таап албагандыктан Будулай бирөөнүн чөнтөгүнөн акча урдап алуу жөнүндө ойлоно баштады. Акыры эки сыгаан чоң дүкөндүн жанына келип токтошту. Кемпир шашылбай дүкөндү карай бет алды. Дүкөндүн ичинен акча урдаганга жеңилирээк болоруна кубанган Будулай чоң апасынын артынан басты. Сыгаан кемпир кезекте тургандардын артына барып туруп калганда, тармал чач бала элди аралап акча издеп жөнөдү. Ал заматта эле дүкөндүн экинчи башында болуп калды. Эл деген толуп тура. Будулайдын көзү бир жаш аялдын сумкасына түштү. Ал аял текчеде тизилген жер жемиштер менен алек болуп жаткан экен. Толтура бир нерселер салынган баштыгынын эң үстүндө гүлдүү чоң кошелек чыгып турат. Мына сага. Аны көргөн Будулайдын шилекейи коюлуп кетти. Көз алдынан балмуздак кетпеди. Ал акырын уурданып барды. Ошентип кошелек анын колунда. Көзүн көтөргөндөн коркуп, ал ылдый караган бойдон артка чегинди. Күтүлбөгөн жерден бирөөнүн чоң колу аны кулактан алды. Сыгаан бала башын көтөрө салып, аны кармап турган семиз адам экенин көрдү. Бейтаныш адам аны урайын деп колун көтөргөндө, Будулай алынын келишинче чоң апасын жардамга чакырып, кыйкырып жиберди. Чоң апасы жетип келип, тигил адам менен уруша баштады. Ушул убакта Будулай качып кетейин деди эле, кошелектин ээси аны шак колдон алды. Бала анын сулуу жана мээримдүү көздөрүнө карап, жалбарып жиберди. Кечириңиз мени эжеке, кечириңиз. Мен билбей эле. Аял жылмайып, аны дүкөндөн сыртка ээрчитип чыкты. Коркпо досум. Сага акча керек болуп жатабы? Чынын айтчы. Ооба, кичине эле. Балмуздакка кемпир сараңданып бербей жатат. Балмуздак жегим келип жатпайбы? Атың ким? Будулай. Канчадасың? Билбейм, 7-де болсом керек. Жок, билбейм. Мүмкүн 9-дадырмын. Кемпирден сураш керек. Ал жакшыраак билет. Эх, тентек. Сен уурдап алган кошелек эмес, мына карасаң. Ал кошелекту ачып көрсөттү. Анын ичинде 2 мумпус суй, 100 арчы жана кичинекей курчак бар экен. Аял мээримдүү колдору менен Будулайдын тармал башын сылап койду. Мындай мамилени күтпөгөн бала чаап жибереби дедиби, жалтана түштү. Бул кызымдыкы. Ал атасы менен үйгө кетти. Мен болсо дүкөнгө кире кетейин дегем. Акча мына колумда болчу. Эми болору болду. Жүрү, балмуздак сатып берем. Кызыма да ала барайын. Калпайткан жоксуңарбы эже? Жок, эмнеге калпайтмак элем. Ошол убакта дүкөндөн Будулайдын чоң апасы чыкты. Колунда бир бөлкө жана тамеки. Кемпир аялды жаман көзү менен карап урушайын деди эле. Будулай өз тилинде бир нерсе айтып быдылдап койсо, ал унчукпай калды. Анан сынагандай болуп аялды бир карады да, термелеп басып үйүн көздөй жөнөдү. Аял балмуздак саткан жерге бет алды. Бала деле өзүн күттүргөн жок. Заматта сатуучунун маңдайына келип туруп калды. Көп өтпөй анын колунда шоколад менен капталган эскимо. Охо, мындай балмуздак үй чуктаса түшүнө кирген эмес. Сен кайда жашайсың? Экөөбүз бир тарапка басат окшойбуз. Сыгаан бала шалтактаган колу менен үй жагын көрсөтүп, анан алар чогуу басышты. Балмуздакты ушунчалык тамшануу менен жеп жатты. Жеп бүткөндө балмуздактын кагазын тили менен таптаза кылып тазалап, бирөөнүн дарбазасына жабыштырайын деди. Эй, дос, андай болбойт. Кана мага берсең? Аял кагазды тоглоктоп сумкасына салып койду. Ой ата, коз кагаз эмес беле? Бекер эле бурыштырып салдыңар. Кооз дечи, бирок дарбазанын эсине жакпай калсачы. Будулай, сенин ата-энең кайда? Эмне? Мен кемпирдикимин. Аны менен жашаган жакшы. Кээде эле жаман болбосо. Негизи жакшы эле. Эмнеге кээде жаман? Ал урганда кармап туруп бир урат дейсиң. Ал өзүн чачтан алып кемпир кантип урганын көрсөттү. Аялдын боору эзилип калды. Силер ким менен жашайсыңар? Ким менен жашамак элек? Баары менен биз көппүз. Эмнеси болсо да кемпир дайыма мени коргоп жүрөт. Ошентип алар бурулушка жетишти. Аял баланы жылмая карады. Мен оң тарапты көздөй басам. Тиги көк дарбазалуу үйдү көрүп жатасыңбы? Ошол үйдө жашайбыз. Баса, сен шашкан жоксуңбу? Биздикине кире кетпейсиңби? Мындайды күтпөгөн бала кубанып кетти.
Эмнеси бар экен? Кемпир билбей деле калат. Алардын алдынан саксайган чоң ит чуркап чыкканда Будулай коркуп кетти. Бала эжекенин көйнөгүнөн кармай калды. Бирок кебетеси эле коркунучтуу болбосо жакшы ит экен. Үйдө кичинекей Назгүл жана анын узун бойлуу атасы күтүп жаткан экен. Назгүл апасынын алдынан чуркап чыгып мойнуна асылды. Анан балмуздак менен сумкасын колуна алып, ошондон кийин гана Будулайды тиктеп туруп калды. Буга чейин алардын үйүнө мындай конок келип көргөн эмес. Чачтары уйпаланган, кээси туруп да калган, бетинин кирин айтпай эле коелу. Колдору кесилген, жылаңайлак буттары чоор болуп жарылып кеткен. Тырмактары болсо чычкан союп жечидей. Назгүл баланы карап тура берип, балмуздагын нээрип баштаганын да байкабай калыптыр. Аңгыча ары жактан атасы жылмая чыга келди. Охо, биздин үйгө конок келип калганбы? Мынча сулуу бала кайдан келип калды? Келинчеги күйөөсүнө бул бала менен дүкөндөн таанышып калганы жөнүндө айтып берди, бирок уурдалган сумка жөнүндө үн каткан жок. Түшүнүктүү. Үйгө кир Баатыр. Бир нече мүнөттөн кийин Айнур эже баланы ой боюна койбой ваннага алып кирди. Аны сууга түшүрүп жатып эжекке бир аз убакытка сыртка чыгып кетти эле, Будулай сонун жыттанып жаткан самынды даамдап көрө калды. Бирок эмнегедир анан көпкө чейин жүрөгү айланып жатты. Буркураган самындын да даамы ушунчалык жаман экенине таң калды. Эжекке келип Будулайдын тармал чачына бир нерсе коюп жууй баштады. Көз ачышканда бала каршылык көрсөтө баштады эле, эжекке сумка жөнүндө байкеге айтып коем деп коркутуп койду. Муну каалабаган бала жуунуп бүткөнчө тынч отурду. Аягында эжеке аны душтун алдына тургузуп чайканта баштаганда, ал дем ала албай чоң апасына кеткиси келип ыйлагысы келди. Сууга түшкөндөн кийин Айнур эже аны сыгаандардын падышаларындай кылып кийинтип койду. Көрсө алардын Будулайдай болгон баласы бар экен, бирок ал азыр чоң энесиникине конокко кетиптир. Күзүндө ал 3 класска барат экен. Ошентип сыгаан бала таза көйнөк, кара шым кийип кирип келди. Ал өзүн күзгүдөн көрүп тааныбай калды. Самындан көзүн ачышканын да унутуп коюп, эжекелерге бийлеп бергиси келип кетти. Бирок ысык тамактын жыты аны тык эле токтотту. Будулай ушундай да жашоо бар экенине ишене албай жатты. Мен сыган болуп төрөлбөгөнүмдө гана деп баарын бир сыйра күлдүрдү. Үйүнө кеткиси келбеди. Айнур эже анын чачын кырка баштаганда каршылык көрсөткөн да жок. Андан кийин көрүп отурганга ага түстүү сүрөттөрү бар китеп беришти. Анда канаттары бар жаркыраган адамдар, бай кийинген падышалар, жаныбарлар, эң кызыктуусу айкашкан жыгачка мык менен колу бутунан кадап койгон адам болду. Аны сенин менин күнөөлөрүбүз үчүн өлтүрүшкөн, Будулай. Бирок ал кайра тирилип кеткен да, азыр асманда. Ал сени абдан сүйөт. Мен эмнемди сүймөк эле? Сен адам болгонуң үчүн. Ал сенин дайыма курсагың ток болуп, кийимиң бүтүн болуп жүрүшүн каалайт. Сен ал үчүн абдан кымбатсың. Будулай бирин түшүнсө, бирин түшүнбөй жатты. Бирок аны да ушунча сүйгөн бирөө бар экени жөнүндөгү кабар ага жагып калды. Эми үйүңө бара кой, Баатыр. Иса Теңир жөнүндө дагы көбүрөөк билгиң келсе, келип тур. Сага жардам керек болгондо, кыйынчылыктар болгондо келип тур. Тартынба. Биздин үйдүн эшиги сен үчүн дайыма ачык. Сөзсүз келем эжеке. Будулай бизче рахмат айтканды билчү эмес. Анын ордуна ал баарына жылмайып, Айнур эженин колунан өп койду. Жанагы саксайган чоң кара иттин жанынан сыгаан бала коркпой өтүп кетти. Көнө берсин, бул үйгө ал акыркы жолу келип жаткан жери жок да. Дарбазадан чыгары менен ал үйүн көздөй чымын куюн болуп чуркап жөнөдү. Ал чоң апасына барып мактангысы келди. Сыгаан кемпир таптаза сулуу баладан өзүнүн сүйүктүү небересин араң тааныды. Узун тамекисин тартып, небересин айтып бергендерин аягына чейин кунт кое укту. Боорукер жана баардыгын сүйгөн Иса жөнүндө да айтып берүүнү унуткан жок. Ал бир далай жашка келип калган. Жашоосунда ал ар кандай адамдарды көргөн, жакшыларын да, жамандарын да. Бирок кайдагы эле бир шалтактаган сыгаан балага ушундай мамиле кылгандарды көргөн эмес. Кечинде Будулайдын туугандары чогулуп, баланы таң кала карап жатышты. Бири аны шылдыңдап күлсө, бири суктана карап, деги эч кимиси көңүл бурбай койгон жок. Көк дарбазалуу үй аны өзүнө тартып турду. Эртеси эле кайра баргысы келди. Бирок кыраакы чоң апасы анын оюн билип тыйып койду. Небересине ал үйдөн уруксаатсыз эч нерсе албагының деп катуу эскертти. Будулай ансыз деле алайын деген эмес. Көнүп калган адаты боюнча эле билбей эле алып албаса. Азыр ал Айнур эжени, кызы Назгүлдү, анын атасын көргүсү келип жатты. Баарынан да баягы кызыктуу китепти кайрадан колуна алгысы келди. Чоң апасы небересине ал үйгө барганга бир нече күндөн кийин гана уруксат берди. Эшикти ачкан Айнур эже кубанып кетти.
Анын мээримдүү көздөрүнө, жылуу мамилесине эре эркеген Будулай ыйлап жиберген аз калды. Эч ким ага мындай мамиле кылчу эмес. Үйдө эжекеден башка эч ким жок экен. Назгүл атасы менен чоң апасыныкына кетиптир. Айнура эже Будулайдын колу бетин самындап жуудуруп, тамакка чакырды. Анан ал эжекесинен баягы китепти сурады. Эжеке китепти барактап Исанын төрөлүшү, жашоосу, жасаган кереметтери жөнүндө айтып берип жатты. Ошентип алар Исанын айкашкан жыгачка кадалган жерине жетишти. Бул окуяны угуп жатканда баланын ыйлагысы келди. Эмнеге адамдар Теңирди ушунчалык таш боорлук менен кадап салганын ал кичинекей жүрөгү менен түшүнө албай жатты. Мени да жөнү жок жерден көп урушат. Алым жетпегендиктен өчө ала албай калам. Алчы? Ал деген баарынан күчтүү эмеспи? Эмнеге баарын ошол жерден өлтүрүп койгон жок? Айнура эже баланын башынан сылап, мүмкүн болушунча жөнөкөй сөздөр менен Исанын эмне үчүн өлгөнүн түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Демек, ал мага түбөлүк өмүр бериш үчүн, мен келечекте бейиште жашашым үчүн өлгөн экен да. Туура айтасың, Будулай. Мына бул сүрөттү карасаң. Иса өзүнө ишенгендердин баарын күтүп жатат. Ал жакында келип балдарын алып кетет. Сен буга ишенесиңби? Ооба, ишенем. Бул жерде баары түшүнүктүү болуп тартылып турса кантип ишенбейсиң? Будулай, Иса азыр асмандан сени көрүп турат. Сенин ойлоруңду билет. Керек болсо сени менен сүйлөшүүнү да каалайт. Кандайча? Мен үйдүн ичиндемин го? Кантип ал мени уга алат? Уга алат? Ал Кудай. Ага жүрөгүңүздөгү күнөөдөн башка эч ким жана эч нерсе тоскоол боло албайт. Кааласаң, мен азыр сен үчүн сейинип, сага кам көрүп жана жардам берип жүрүшүн суранайын. Ооба, каалайм. А бирок ал мага кантип жардам берет? Көк дарбазалуу үйдүн ичинде көпкө чейин суроо жооптор болуп жатты. Мээримдүү жана боорукер Айнура эже сыгаан баланын жашоосуна Кудайдын жарыгын алып келди. Будулай бул жердеги кыйынчылыктардан, чоңдордун урганынан, балдардын шылдыңдаганынан эртерээк эле кутулуп, Исага, асманга кеткиси келди. Ошентип жай тез эле өтүп кетти. Иса Теңирге чын жүрөгүнөн ишенип калганын Будулай өзү да байкабай калды. Дүйнөдөгү бардык сыгаандар биригип алып, аны шылыңдашса да, мындан ары эч качан сөгүнбөйт, оорулук кылбайт жана эч качан калп айтпайт. Кудайдын өзү Будулайдын атасы болуп калды. Эми ал жетим эмес.